Кофени көп ичсем эмне болот? Эгерде кофени 2 же 3 кружкадан көп иче турган болсоңуз, жана бул дайыма кайталана турган болсо, адамда акырындан зыяны бериши мүмкүн. Мисал ала турган болсо, кан басымдын жогорулоосу, жүрөктүн согуунун бузулуусу, аритмия оорусу, жана ошондой эле ичтин катып калуусу, денедеги суунун көп чыгып кетүүсү, жана адамдын нерв болуп тынчсыздануусу, эртең менен алсырап ойгонуу, кечкисин болсо уйкудан чочуп ойгонуу же жакшы уктай албоо. Себеби кофенин таасири 6-8 саатка чейин сакталат. Кофени туура ичиш үчүн аны эртең менен ичиш керек же түштө ичиш керек. Бир күндө 2 же 3 кружкадан ашырбаш керек. Жана кофени ичкенде дайыма жанына сууну дагы жетиштүү деңгээлде ичүү керек. Кофени ач карын ичкен сунушталбайт, себеби ал ашказандагы суюктуктун бөлүнүп чыгуусун күчөтөт дагы, гастрити барларда бул ооруну күчөтүп коюшу мүмкүн. Жана кофе минералдарды жакшы сиңирбей коюшу мүмкүн. Дайыма кофе иче берсеңиз, балким магний, кальций өңдөнгөн пайдалуу минералдар адамга жакшы сиңбей баштайт дагы, денеде жетишсиздик пайда болушу мүмкүн. Кошумча сурооңуздар бар болсо, комментарийга жазыңыздар. Жана пайдалуу маалыматтарды алыш үчүн биздин баракчага катталыңыздар.